Уят эмеспи, жыңалаш сүрөттөрүңү жайылтам деп 15 жаштагы кыздан акча опуз алагандар кармалды. Президент Садыр Жапаров Баткенге иш сапары менен барды. Аларды Баткен эли жылуу жумшак тосуп алды. Ырчы Кайрат Берембердиевке кылмыш иши козголгон. Эсиңизде болсо керек, ырчыга 100 000 сом айып пул салынды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Уяттуу сүрөттөрүңдү таратам. Таласта 15 жаштагы кыздан акча талап кылган жигит кармалды. Талас облусунда дагы бир социалдык тармактын администратору кармалды. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Милициянын маалыматына ылайык, 11 март күнү Талас ОЭПке 46 жаштагы аял арыз менен кайрылган. Ал өз арызында 7 март күнү Анон беседка аталышындагы Telegram баракчасынан 15 жаштагы кыздын телеграмына белгисиз жаран билдирүү жазып, уяттуу сүрөтүн чыгарам деп шантаж жолу менен акча талап кылып жаткандыгын билдирген. Бул факты опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн акча иликтөө иштеринин натыйжасында кылмыш ишине шектүү катары Талас шаарынын тургуну 2008 жылы туулган жаран кармалган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө Анон беседка аттуу Telegram баракчасынын жана Талас Анонка аталышындагы Instagram социалдык баракчасын иштетип жүргөндүгү аныкталган. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Дагы бир сыйра кайталаймын. Президент сөз сүйлөп бүткөндөн кийин Курулуш министри Орунтаев Нурдан Кемелович уруксат сурайт социалдык объектилерди ачууга. Баткенде Садыр Жапаровду тосуп алышты. Бүгүн 20 мартта президент Садыр Жапаров Баткен шаарына келди. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалым болгондой ал Баткен шаарынын Чет Булак кварталында курулган Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын окуу дарылоо илимий комплекстин ачылышына катышат. Өлкө башчысын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тосуп алышты. Тестирлөө жана клиникалык өнүмдөрдү өнүктүрүү борборунун курулушу башталып, 2024 жылдын 3-арасыз болушчу. Эми бардык зарыл процедуралар жеринде жүргүзүлөт. Клиниканын негизги артыкчылыгы Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Чолпон атанын экс-мэри уюшкан кылмыштуу топту каржылоого шектелип кармалды. Бул тууралуу КМКдан билдиришти. Маалыматка караганда ал криминалдык чөйрөдө Потап лакап аты менен белгилүү. Шектүү Камчы Көлбаев менен жакын мамиледе болуп, анын колдоосу менен 2017 жылы Чолпон атанын мэри болуп шайланган. Ал Көлбаевдин бизнес долбоорлорун андан ары илгерилетмек. Мындан тышкары ал криминалдык чөйрөдөгү абалын пайдаланып, айрым адамдарга жана ишкердик субъектилерге колдоо көрсөтүп, ал үчүн акча алган деп айтылат маалыматта. Чогултулган материалдардын негизинде ал 13 мартта кармалып, жаза аткаруу кызматынын номер 21 мекемесине киргизилгени кошумчаланды. Садыр Жапаров Баткенге келип 300 миллион сомго курулган оорукана ачылды. Бүгүн 20 мартта Баткен шаарына жаңыдан курулган Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын окуу дарылоо илимий комплекси президент Садыр Жапаровдун катышуусунда пайдаланууга берилди. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалым болгондой, 2022 жылдын 28 июнунда президент Садыр Жапаров Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын Баткен шаарындагы көп тармактуу академиялык клиникасынын курулушуна капсула салган. УКМК тарабынан иш козголгон Кайрат Берембердиевке 100 000 сом айып салынды. Буга чейин ага расалык, этностук, улуттук жана диний кастыкты козутуу беренеси боюнча иш козголуп, өлкөдөн чыгууга чектөө киргизилген. Маалыматка караганда ырчы Айран YouTube каналында берген маегинде улуттар аралык кастыкты козутууга багытталган билдирүүлөрдү жасаган деп айыпталууда.
Кайрат Прембердиев өзүнүн айып пулу боюнча коомчулукка кайрылып, бул сумманын айлык маяналарга, пенсияларга жана жөлөк пулдарга сиңип кетерин айтып, айлыгыңызды алганда менин атымдан бир чыны чай ичип коюңуздар деп билдирүү жасады. Ошондой эле ал коомчулукту видеону толук көрүүгө чакырды. Учурда бул окуя коомчулукта кызуу талкууланып, ар түрдүү пикирлерди жаратууда. Достор, ассаламу алейкум. Мындан 1,5 ай мурун Казакстандын Айран деген порталына берген интервьюмдагы сөздөрүм үчүн казак элинен жеке өзүм атыман Кенен Сарынын башы үчүн кечирим сурайм деген сөздөрүм үчүн резонанс болуп кетти эле. Анан кийин улуттук коопсуздук комитет тарабынан бул иш каралып, анан сотко өттү эле. 330 статья бул эл аралык кастыкты козутуу деген статья боюнча сотко өттү эле. Сот бүгүн бүттү. Өкүм баягы сот иши аяктап туруп өкүм ишке кирди. 100 000 сом штраф кыргыз мамлекетибиздин бюджетине мен сала турган болдум. Кудайым буйруса сала турган болдум. Кандай болсо дагы ошол бир мүмкүн ушундай бир мүчүлүштүктөрдү кетирип дагы, мындайча айтканда косяк кетирип дагы болсо, өзүмдүн мамлекетимдин казынасына 100 000 сом салууга ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип койгонуна Кудай Таалага 1000 мертебе шүгүрлөр. Ошондой орозоңуздар кабыл болсун, бар болуңуздар.